Устаз, шайлоонун шайтан оюндары башталды. Шайлоого баруу керекпи же жокпу? Булардын арасында кимди тандайбыз? Ооба, башталды. Шайтандын деп айтуу бир аз оорураак болот, шайтан деп. Шайлоонун жарыштары десек да туурараак болот. Эмнеге дегенде кээ бир өлкөлөр бар. Байрагы жок, туусу жок, герпи жок, атайын мамлекет деген статусу жок. Ошолорду көрүп билип туруп эле кээде ушу жеңил санай беребиз да. Ушу кыргыз мамлекети болушун билесиздерби? Экиге бөлүнүп калып, анан кайра жок болбой калды, туура эмес бөлүнүп калды деп туруп, кайра мына жети областыбызды бириктирип, далай аталарыбыз атууга кетти го, атууга кээ бири. Каны төгүлдү, өмүрлөрү курбан болду, ден соолуктарын кеткенин айтпай эле койлу, кейип отуруп. Ошолордун негизинде анан эмне болду? Биздин татынакай Кыргыз мамлекети деген статусту алдык биз. Стан эмес. Арабстан, мурда Арабстан болчу, кийин Арабия болбоду. Ошол сыяктуу биздики Кыргызстан эмес, Кыргыз Республикасы. Гербти карасаңыздар жазылып турат. Кыргыз Республикасы. Бул деген сөз, урпактар, келечек урпактары. Биз силерге муну аманат кылып бердик. Эми кийинки урпактарга кыянат кылбай тапшырып уланткыла деген мааниде бул. Ошон үчүн Халид ибн Валид радыйаллаху анху пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аскер башчысы болгон бул. Ушунчалык стратег генерал болгон да, мындайча айтканда, согуш боюнча эң алдыга жетелеп, бир да согуштан баягындай бүт согуштарда жеңген, же болбосо жоокерлерин аман эсен эмне кылган, Кудайдын буйругу менен алып качып чыгып кеткен. Ушунчалык стратег күчтүү болгон. Бул боюнча өмүр баягын окугандар жакшы билет. Кайман аты Сайфулла, өзүнүн аты Халид ибн Валид. Ушул кишинин жакшы сөзү бар. Баягы жалганчы бир өзүм мен пайгамбармын деген бир жалганчы киши чыкканда, ошол кишиге чыкканда элдерге кайрылат. Алар аябай топтолушат өздөрүнө тарабына. Урматтуу мусулмандар, силер коом, улут болуп мына бөлүнгүлө дагы, ошол улут, коом экениңерди далилдеп турган бирден байрактарыңар болсун. Ошол байрактарыңар жерге кулап калбасын. Эгер ал байрагыңар, желегиңер жерге кулап кала турган болсо, биз силерди алсыз коом деп билебиз деп. Көрдүңөр, бул маанилүү. Анысары биздин ата-бабаларыбыз мына Кыргыз мамлекетте байрагыбызды, гербибизди, статусубузду колубузга карматтуу Кудайдын буйругу менен. Биз барганга милдеттүүбүз, туугандар. Болбосо качкыңыз келбесе, барыңыз келбесе, паспортуңузду жыртыңыз, метрикаңызды жыртыңыз. Жана шайлоого баруу арам деп атпайбы? Ошол адамдар дагы метрикаларын, паспортторун жыртып, бул капыр болду. Ошол капыр мамлекетинде мен паспортун да албайм, кагазын да албайм деп баарын албайм, эмне кылыш керек? Чыгып кетиш керек. Мисалы, чочконун эти да арам, сүтү да арам, тезеги да арам. Китептерде келет, керек болсо чочконун тезеги огородко себилип калса 3 жыл күтүш керек дейт. 3 жолу айланып, баягы мисалы Кыргызстандын климатын алатын болсо, кар жааш керек, ал сиңиш керек, жаз келиш керек, жай келиш керек, кайра кар жаап, жаз келип, жай келиш керек, күз келиш керек, кайра кар жаап, жаз келип, жай. 4-чү жыл анан кийин иштетесиз. Көрбөйсүзбү? Кандай жагы болсо арам. Ошол сыяктуу бул шайлоого барган арам, болбойт дегендер, бул Кыргызстанда мен чыгып кете берем. Кыргызстан мен үчүн маанилүү эмес, Кыргыз мамлекети дегенге тете болот. Ошондуктан барышыңыз керек, анан жүрөгүңүздү угуңуз. Биз могу партияны, анан тиги партияны шайлайбыз деген бул ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Мисалы, ар биринде бирден анан намаз окуганына карабайбыз. Ким намаз окуса, ал эмне үчүн? Кудай үчүн жана өзү үчүн гана окуйт. Кудайдын ыраазына жетейин. Кудай менен ошол пенденин ортосундагы эле бул мамиле. Ал биз карабашыбыз керек. Азирети Умар радыйаллаху анху эмне деп айткан? Силерди окуган намазы менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дейт. Чыныгы эркек мусулман сүйлөсө чындыкты сүйлөйт, адамдын кемчилигин жашырып коет. Жана баягы аманат, мына сүйлөсө чындыкты сүйлөйт. Адамдардын кемчилигин жашырып коет. Жана аманатка кыянат кылбайт деп тур. Манеки, үчүнчүсү. Аманатка кыянат кылбай турган, ишин мыкты билген, мисалы Кыргызстандын экономика саясатын, билим жагын, адамдар бактылуу жашаш үчүн кандай гана мыйзамдарды кабыл алыш керек, ошолорду мындай жон тери менен сезе билген, билими жете турган адамды көрүп калдыңызбы? Демек ошону шайлайсыз. Бул деген сөз, мен намаз окуганы шайлайм, анан беркин шайлайм деген сөз, мунун ичинде бүт эле капыр, бир-эки мусулман бар, ошону шайлайм дегенге тете болуп калат да. Ханафи мазхабы боюнча биз эмне дейбиз? Намаз окубагандарды күнөөкөр мусулман деп айтабыз.
намаз окушуңуз керек, кыямат күнү намаздан сурак болот деп биз эмне кылабыз? Кайра айта беребиз. Анткени ислам динине кириш үчүн ким ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah. Peygamber hadis var da men qala la ilahe illallah muhlisan deydi. Kimde kim жүрөгү менен la ilahe illallah Muhammed Rasulullah деп айта турган болсо, дахалал жанна бейишке кирет деген. Бул хадиске биз алымча кошумча айтканга акыбыз жок. Пайгамбар хадисте айтты, бүттү. Болду. Кээ бирөө болбой эле ушуга да жок, мындай да дейт, мындай да өтпөйт. Пайгамбар ачык сахих хадисте айтты, достоверный деп коебуз мындай, бекем хадисте. Бүттү, ушу менен маселе чечилет. Ошондуктан ар биринде мыктылар бар. Ошону сиз тандаңыз. Элди, жерди, акчага, мансапка алданып, мамлекеттик келечегин талкалай турган мыйзамдарды иштеп чыга турган адамбы? Же арзубаган акчага сатылып кетип туруп, эмне кылып, мамлекеттин келечегин, элибиздин келечегин талкалай турган мыйзам чыгарабы? Ошого карап туранан кийин эмне кылат? Шайлашыңыз керек. Кээ бир адамдар бар, мисалы арасына кетип атпайбы ошол депутаттардын. Депутат болом дегендер. Мисалы мыйзам менен берене, баш мыйзам, конституциялардын несин айырмасын билбей эле кантип мыйзам чыгарыш керек, кантип аны ыгын келтириш керек, мурунку мыйзамдар менен кийинки мыйзамдарды кантип бири-бирине байланыштырыш керек, карама-каршы келтирбей. Ошолордун баарын эптештирген, билген, мыкты көңүлүңүзгө ким туура келет, ошону шайлаңыз, ошону колдоңуз. Анан Кудай буйрса, анан баягы партиялардын аталыштарына тийип сиз ага алданып калбаңыз. Адамдын өзүнө, сапатына карап эмне кылыш керек? Шайлай бериңиз. Кудай буйрса, элибизге, журтубузга мыкты бир ийгиликтерди, ислам динин дагы мындан да кененирээк кулачын жайып өнүгүп өсө турганга шарт түзүп бере турган. Мындайча айтканда, мусулман экенибизди сырткы товарный вид менен эмес, мамиле менен көрсөтө ала турган, бир шарт түзө турган мыкты депутаттарыбыз келсин деп биз эмне Кудайдан тилейбиз. Анткени Орто Азия боюнча, башка жана айтпайлы, Орто Азия боюнча эң эркин, эң мындай кенен кесир шарият маселелерин кенен кажы айта турган даражадагы мамлекеттердин ичинде бир гана Кыргызстан эң алдыда. Ошондуктан Али радыйаллаху анху мыкты сөзү бар. Эгерде падыша боло тургандар, жетекчи боло турган адамдар аалымдарга чыныгы шарият эреже мыкты билген аалымдардын үйлөрүнө, иштеген жерлерине барып, кеп кеңеш сурап турган болсо, ошондой болот, ошондой падышалар, ошондой жетекчилер жана ошондой аалымдар кандай жакшы деген. Тескерисинче, кайсы бир жетекчи боло турган болсо, башчы боло турган болсо, ошолордун эшигин алдына барып, эмне болуп керек экен, эмне кеңеш сурайсың, эмне кылалы деп жагалданып жүргөндөр болсо деп бир жагалданып, мындай динди бурмалай беришинен Кудай сактасын. Ошентип жүргөндөр болсо депти. Ошол жетекчилер, башчылар жана ошондой аалымдар кандай жаман адамдар деп Али радыйаллаху анху баса белгилеп айткан. Ошондуктан ислам динин кенен дүйнөгө жайылтышына шарт түзүп бере тургандай деңгээлдеги көкүрөгүнө иман толгон, акылына билим толгон, кол утунан пайдалуу өнөр кесип төгүлгөн мыкты ишкерлерибиз, жетекчилерибиз келсе экен деп Кудайдан тилеп кетмекчибиз. Анан эми урматтуу туугандар, баягы туугандар арасында жек көрүү, же болбосо бөлүнүү, анан досум эле, анан бул тууганым эле деп жанагындай кол ийрисине тартат болуп, андай болбойт негизи. Ким көкүрөгүңүзгө ким туура келет? Мисалы, мамлекетти ушул оңдойт, сатпайт, үтпөйт, тигитпейт, жакшы иштеп берет деген адамды бирөө колдоп атса, сиз болсо башка бирөөнү көрүп атасыз, ушул адам ылайык деп ойлойм деп. Демек, ошол иштер менен эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө шайлоого катышып, өз добушуңузду берип, мен ушул адамды ылайык көрөм деп шайлап кайтышыңыз керек. Анан эми кээ бири мен баарына каршымын деген добуш берем деп атат. Эми бул балким мен мунуларды мен көрө албай атам. Башка адамдар келсин шайлоого деген ниетте койсо жакшы. Ама шайлоонун мага эмне кереги бар? Кереги жок дейт болсо бул туура эмес болот. Жок, башка мындан да татыктуулар чыгыш керек эле. Мен ошолорду шайламакмын деген мааниде болсо ал башка маселе. Ошентсе деле бирок эң жакшысы даанышмандуулук. Даанышман адам, мыкты адам кайсы десе, чыныгы муфти деп атат го бак азыр. Даанышман адам. Экөө тең эле жаман. Бирок жакшыраагын тандай билген адам деп. Эми ошо 16 шайлануучу депутаттарыбыз бар, 16 партиясы. Ошонун кайсынысы көңүлүңүзгө туура келет? Ошону сөзсүз түрдө бирөөсүнө барып шайлап, анан бир Кыргыз мамлекетинин бир жараны катары, бир атуулу катары
bir insan ekeniңизди, кайдыга карабаган инсан экениңизди далилдеп барып сөзсүз түрдө эмне кылышыңыз керек? Качышыңыз керек. Эмне үчүн? Ушу мамлекетибиз мамлекет болгондугуна, ушул жердин бир жараны болгонуна эмне кыласыз? Шүгүр келтирген болосуз. Айтат го, ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер шүгүр келтирсеңер, дагы ал шүгүр үстөккө босток кылам деп. Анткени бул сиз атуулсуз, келиңиздер бизди шайлап коюңуздар деп атат да. Ошого барып катышып, муну ылайыксыз, мен муну ылайык көрбөйм деп. Адамдын өзүн жамандап жатып албаш керек. Билимин айтсак болот. Мунун билими жетет, мунун билими жетпейт деп. Адамдар баарыбыз эле окшошпуз. Төрөлгөндө окшош жерден эле төрөлөбүз. Оролгондо дагы окшош эле бир эле кепиңге оролобуз. Коюлганда деле мүрзөгө окшош эле мүрзөгө коюлат. Башкача, анан байларга башкача, анан кедейлерге мынча, анан бул даңктуу адамга мындай, кадыры жок инсанга мындай мүрзө казылат деген маселе жок да. Баарына эле бирдей. Ошон үчүн биз айырмабыз деле жок. Ошон үчүн сын пикир айтканда дагы адамдын өзүнө эмес, илимине, ишине, билимине ошого карап, демек мага ылайык эмес, мынуга ылайык деп тандай билүү ар бирибизге милдет.